Никто не имеет права таким методом, такой силой проводить Конституцию. Өлкөнүн саясат айдыңындагы тирешүүлөр жана компроматтар согушу шайлоо алдындагы каралообу же өздөрүнүн 40 жыл мурдагы кыңыр иштеринин бет ачылуусунан кооптонуубу? Коомчулукта ири саясатчылардын алыстан туруп алып ак ийнек айтышканы сырттан карап турган адамдарды да ыңгайсыз сабалга кептеп жатат. Мындай бир тараптуу айыптоолор Садыр Жапаровдун дарегине Конституциянын жаңы долбоору жарыяланган күндөн тартып айтылып келген. Ал айыптоолор менен куру дооматтарга берген жообу талкууну ого бетер кызыткан. Саясатчылар Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсундагы ар бир сөзүнө жооп кылып актанып гана тим болбой, өзүн каралай башташты. Анын сөзүнө реакция жасагандардын бири Каныбек Иманалиев Садыр Жапаровдун билим деңгээлине сын тагып, Дене тарбия институтун сырттан окуп бүтүргөн билимсиз адам бийликке келбеши керек деп эсептейт экен. Ошондой эле ал ысык көлдүктөргө тентек уулуңарды алып кеткиле деп суранганы сынга кабылууда. Биринчиден Каныбек Иманалиев абдан трибалистик көз караш менен айтыптыр. Бұл мындай нерсеге Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына барам деген талапкердин айтуусу өзү мындай айтканда, жумшак айтканда маданиятсыздыгы. Катуураак айтсаң, бул трибалист эч качан президент боло албайт. Эми жер-жерге бөлүнүүнү аз келгенсип эми биз, сен кыргыз эмессиң, калмаксың, же оруссуң, же өзбексиң деп бөлүнүүгө барыш керекпи? Садыр Жапаровдун 7 каналга берген интервьюсу боюнча реакция жасагандардын бири Абдил Сегизбаев маалымат каражаттарынын бирине интервью берип жатып, Садыр Жапаров Ата журт партиясынан депутат болуп келип, коррупция менен күрөш боюнча комиссар болгонун эске салган. Бакиевдин тушунда саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн 60 адамды мисал кылып, супер президенттик башкаруунун кесепети деген пикирди кыйыткан. Андан тышкары өлкөнүн байлыктары 150 саясатчынын колунда экендигин айткан. Эгерде Абдил Сегизбаевдин картотегинде 150 ошол уурулардын, коррупционерлердин фамилиялары болсо, аты жөнү болсо, анда алып чыксын. Ошолор төксүн, тышкы карыздан кутулалы Кытайдан. Жерибизди бербейли. Мына ошону Абдил Сегизбаев азыр жасай албаса, анда кечирип коесуңар, бул генералдын сөзү эмес. Чыныгы генерал айттыбы? Сразу көрсөтөт ошол фамилияларды. Кабыл алам десе элдин анда бул конституция догма болуп калат. Вообще өзгөртүп киргизе албайбыз. Өзгөртүп түзөтүүлөр суал албайбыз эч качан. Өзгөртүп түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Конституциянын жаңы долбооруна караманча каршы болуп, аны Садыр Жапаровдун демилгеси катары көрсөтүүгө далалат жасагандардын башында Өмүрбек Текебаев жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү турат. Алардын мынтип чындыкты бурмалап, элге тескери маалымат берип жатканынын себебин айрымдар 2010 жылдагы июнь коогалаңында орун алган былык иштери боюнча укуктук баа берилип, жоопкерчиликке тартылуу коркунучу болушу ыктымал дейт Жылдыз Жолдошова. Алар бир гана ошол Садыр Жапаровдарды акыйкатсыз камаган. Бул бир эле Атамбаев жасаган эмес. Мына ошону билишет. Мына ошонун камалышына түздөн түз тиешеси бар убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү. Мен айрым мүчөлөрү деп айтып атам. Ошону менен бирге ош окуясына ким күнөөлүү болсо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн, алар жоопкерчилик келе жатканын сезгендиктен бүт күчүн жумшап атышат. Садыр Жапаровду президенттик тактыга барып отуруп калбашы үчүн абдан чоң каршылыктарды көрсөтүп атышат. Элим, мына ошол каршылыктарга силер гана туруп бере аласыңар. Өмүрбек Текебаев бул аптада жогорку соттун чечими менен депутаттык мандатынан ажыратылды. Буга активист Темирлан Ормуковдун сотко арыз менен кайрылуусу себеп болгон. Текебаев өзүнө карата чыгарылган сот өкүмү жокко чыгарылганын жүйө кылып, коррупция беренеси боюнча соттолгондон улам ажыраган мандатын кайтарып алуу боюнча арыз берген эле. Ал арызы канааттандырылып, Текебаев аз убакыт кайрадан депутат болууга үлгүргөн. Судебный жумушу жабылган эмес да, аны жабылбаса, ал мындай айтканда жумуш жабылбаса бербеш керек эле да. Даже мо комиссия, борбордук комиссия баардык штаб менен кетиш керек да, себеби кечеги шайлоодо дагы ошолордун жүзүнөн болду да, эл көтөрүлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, туура эмес деп ойлойм. Бул Текебаевдин кылып атканычы, бул Текебаевдин командасынын кылып атканы. Мындай акылын жыйнаш керек да, эсиз барындачы. Бир соттолуп чыкты.
соттоп чыккандан кайра мандатын бергени мен түшүнбөй калдым да. Ал немени берди го. Садыр Ниязов. Неме? Шерниязов. Аны бергенде дагы каршымын. Себеби ал 30 жылдан бери эч нерсени чечпей келатат. Ашу Текебаевдин мыйзамы бизди Кыргызстанда отургузуп койду. Бул мыйзамды жазганы үчүн муну депутаттын мандатын алган эң туура болду деп ойлойм да мен. Мандаты алыныш керек эле, мандаты берилбеш керек эле. Анын себеби соту бир жаңсыл болуп чечилген эмес да. Элдин баарынан эле сураштырып атабыз, элдер бири-бирин тим эле куттуктап атышат. Текен мүйүзү сынды деп элечи. Ну, Өмүрбек Текебаев Маевский боюнча теге Мегаком $1 миллион алды албады аны укук коргоо органдары карап атышат. Бирок ошол Мегаком маселеси боюнча Калиева Гүлбара жогорку соттун төрайымынын жардамы менен кутулуп кетиши мүмкүн. Бирок Өмүрбек Текебаев Ош окуясы боюнча, ошондой эле убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Ош окуясы боюнча сөзсүз түрдө жоопкерчиликти тартышат. Мыйзам ченеминде. Анткени мына ушул нерсени бүт карапайым эл, жабыр тарткан эл мына ушуну талап кылып атат. Садыр Жапаровдун дарегине саясатчылар тарабынан айтылып жаткан айыптоолор суу кечпейт дешет эксперттер. Андыктан бардык тараптар күчтөрүн бириктирип, эл мүдөөсү менен келген Садыр Жапаровго көмөктөшүүлөрү керектиги айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.